Assalamu alaikum достор, Түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн сиздерге Hyundai Genesis автоунаасы тартып көргөзөм. Жана ушул автоунаа сатылат. Кызыккандар байланышка чыксаңыздар болот. Машинабыз 3 объем газ, достор. 2019-жылкы. Таза 19, 18-19 эмес. Бисмилла дегенде эле баасын айтайын. Кореядагы баасы, достор, $7000. $6999 деп баштап атпайын. $7000. Кызыккандар болсо байланышка чыксаңыздар болот. Тез арада жүктөп Кыргызстанга да жеткирип берсек болот. Машинабыз ошол 2019 айтып кеткендей 3 объем газ. Комплектацияда жакшы, достор. Повторитель поворотниктери бар, бесключевой доступта. Бисмилла деп ачканда электропакет 2019. Орундуктар электро кыймылдаткычта. Бул жактагы, аркы жактагы кожанын состояниясы жакшы жана таза. Жыртылган эмес, тытылган эмес. Оригинал өзүнүн поликтеринде жана бул жакта ушундай палас сыяктуу, кийиз сыяктуу. Такси эмес, достор, эң башкысы. Кожаный мультируль, достор. Голосовое управление жана круиз дагы бар. 233 000 оригинал пробегте. Машинабыз даяр. Аласыздар, айдайсыздар буйруса. Оригинал монитору, бул жакта сааты, старт-стоп, двухзонный климат контроль, подогревтери, подогрев руля, достор. Бул жакта AUX USB, телефонуңузда зарядтайсыздар. Драйв мод жана парктрониктер иштетип койсоңуздар болот. Алды жакта дагы, арт жакта дагы парктрониктери бар. Видео көзөмөл. Мисалы, Дга салып туруп, баратканда артты көрүп кетсеңиздер болот да. Байкап дегендей бул жактан, да көрсөңүздөр болот. Басып койсоңуздар өчөт. Ушундай. Коробка өтө сонун, достор. Букпайт жана 2 ушундай ачкычы менен. Видео регистратор бар, хайпас күзгү. Арт жакта да видео регистратор бар. Буйруса. Так. Артыда кенен, таза. Мындай бөлүнгөн, достор. Подлокотниктери бар дегендей. Ушундай. Оригинал поликтер. Пленкалар алынган эмес. Ушундай. Кызыккандар жазсаңыздар болот. Дөңгөлөктөрдү арты жаңы деп койсок болот, 100% деп. Асты болсо бир аз иштетилген эми. Бир 50-60% деп койсо да болот да. Так, арт жагынан көрүнүшү. Это сонун автоунаа Genesis. Так. Казандар таза, эч кандай алмашкан эмес. Бул жактан насостор турат. Сүрөтү бар, достор, WhatsApp'тан жазсаңыздар көрсөтөбүз. Казан алмашкан эмес. Азыр просто мону ачкан кыйын да, муну алган. Могул жер илешет. Муну алып туруп анан көрсөтүш керек. Бул жактан да байкасаңыздар болот. Заводчуга герметикте турат. Бул жагы дагы. Анан мынакей, достор, буралган эмес. Ушундай. Бисмилла деп жаап. Кемчилиги, достор, бул жагында кичине ушундай чийик жери бар, кичине кирип калган. Ушуну бес краска чыгарып, жана могу сызык өзүнөн краскалап коюш керек да. Ошол. Телефон чалуулар болуп атат. Так. Ичи кенен таза. Бул жагынан ачканда орундуктар электро. Жакшы абалда, таза. Дөңгөлөктөр асты ушу айткандай 40-50 тегерегинде, 40-50-60. Парктрониктер бар. Так, бисмилла деп ачканда чашкалар таза, лонжерондор таза. Бул жак буралган эмес. Стикер турат. Мотордо май саягып калган жана ашык жөндөрү жок. Өтө жакшы болду. Аласыздар, айдайсыздар. Өзүм үчүн дегендер, же болсо алып сатам дегендер үчүн дагы жакшы. Таксинин баасында мындайча айтканда $7000. Ошол заменаларга айтсак, достор, алдыңкы 2 крыло замена болгон, алмашкан. Анан краскалары бар, достор. Краскалары дээрлик көп эле жеринде бар. Шпак азыраак,
пак ушул деталда бир аз бар. Анан калганында краска бар да. Эми краска болгону достор эч кандай немеси жок, зыяны жок да. Мотор коробка өзү жакшы болсо эле болду. Эми биздикилер да орустардан көрүп катуу үйрөнүп калды. Краскасы болсо албайм деп. Краска болсо эчтеке болбойт достор. Эң башкысы кесилип жасалган эмес болсо эле, же болбосо ДТП болуп жасалган болбосо эле, краска болсо эчтеке болбойт. Кыргызстанда көп эле машиналар краска менен жүрөт. Ошол кызыккандар жазсаңыздар болот. Тез арада Кыргызстанга да жеткирип беребиз. Өзүбүз жүктөйбүз десеңиздер, өзүңүздөр жүктөйсүздөр. Ошондой. Баарыңыздарга ден соолук жана ийгилик. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө. Салам алейкум.